Саламатсыздарбы? Эне тилин окутуунун методикасы боюнча башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун методикасы боюнча кийинки сабагыбызды баштайлы. Шенал Арабаевдин методикалык мурастары жана анын ишин улантуучулар деген тема боюнча туңгуч агартуучу Шенал Арабаевдин өмүр жолу жана ишмердүүлүгү, Арабаевдин методикалык мурастары, Шенал Арабаевдин жарык көргөн жана которгон эмгектери тууралуу маалымат силер менен чогуу алабыз. Ошондой эле Арабаевдин ишин улантуучулар катары кимдерди ушул силер белгилеп көрсөтүп айта аласыңар. Ушул тема боюнча мен силерге кыскача айтып берейин дагы. Анан бул лекциялык сабактарда дагы караганбыз. Өзүңөр толук жана өз алдынча иштөө материалдарын камтуу менен даярданып келгениңер боюнча силер дагы айтып бересиңер. Лекция убагында дагы алгачкы агартуучу жөнүндө кеп кылып айтканбыз. Азыр болсо кыскача силерге анын кайсыл эмгектери бар экенине токтолуп өтөлү. 1911 жылы казак студенти Сарсекеев менен бирге эки элдин балдары үчүн алифбе окуу китеби, алифбе жана шаар окуу китебин жазган. Андан соң бир жылдан кийин Оренбург шаарында жазуу өрнөктөрү китебин чыгарат. Ал ортодо ишпектен тургандагы китепте жазуу эрежелери жана тамгаларды кооз жазуунун үлгүлөрү түшүндүрүлгөн. Россиядан билим алып келген соң 1913-1916 жылдары аралыгында Ускул жана Нарын өрөөнүндө мектеп ачып, элдин сабатсыздыгын жоюу үчүн иштей баштаган. Кыргыз мектептерине мугалимди даярдай турган алгачкы курстарды да уюштурган. 1924 жылы бул ошо Туркестан аймагында уюшулган илимий комиссияны жетектеп турганда арифметика, табияттануу, география сыяктуу илимдерди камтыган бир катар окуу китептерин жарыкка чыгарган. Аны менен катар элдик озеки чыгармаларды жыйноо менен бирге Мана улуу манасчы Сагынбай Орозбак уулунун Манас эпосунун вариантын жаздырып алуунун эмгегечиси да болгон. 1924 жылы түзгөн Кыргыз автономиялык областынын коомдук иштерине дагы өз салымын кошкон. Эркинтоо гезитин негиздөөгө катышып, биринчи санына ушул Шенал Арабаевдин калемине таандык макала чыккан. Элди караңгылыктан чыгаруу максатында араб графикасында арбенин негизинде алгачкы кыргыз алфавитин, кыргыз алифбесин, грамматика жана табияттануу боюнча биринчи кыргызча окуу китебин түзгөн. Сабатсыз чоңдор үчүн алифбени, ошондой эле мугалимдерине колдомо иретине Самалык аттуу китепче жазып, анда бир канча сабактын үлгүсүн берген. Шенал Арабаевдин агартуу багытындагы ишмердиги жалпы кыргыз элинин сабаттуу болуусуна дагы негиз болуп, ал жазган алифбе улам жаңыланып отуруп, азыркы кезге чейин жеткен деп айта алабыз. Мында бул сүрөттө өзүңөр көрүп тургандай Арабаев түрк таануучу жана лингвист, биринчи кыргыз алфавитин түзүүчүсү, алифбенин автору катары көрө аласыңар. Эми бул алифбе жөнүндө сөз кылдык дагы, бул кийинки 90-жылдардан кийин чыккан Сулайман Рыспаев агайдын алифбеси. Ал эми 2011 жылдан бери Белла Кубаталиева жана коллектив тарабынан иштелип чыккан
алифбе окуу китептерин көрө алабыз. Мен болсо силерге азыр кыскача ушул алгачкы агартуучу Эшенал Арабаев жөнүндө кыскача айтып бердим. Бул маалыматтарды биз лекция учурунда дагы алганбыз. Азыр болсо силер жогоруда көрсөтүлгөн же болбосо айтылган суроолор боюнча силердин жоопторуңарды күтөм дагы. Мындан сырткары өз алдынча иштердин аткаруу үчүн дагы тапшырмалар буга кошумча берилип атат. Аны кошуп аткаруу менен силер дагы толуктап айтып бересиңер деген ишеничтемин. Анда эмесе көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кийинки кездешкенче саламатта болгула.